Эми кезек ушул сектор 5теги унааларды тартууга келип жетти. Ушул Mercedes'тен баштаймын. 124. Бүгүн 5-март болуп калды. Так. Мунун чыгарылган жылы 95, 2.8 объемдо, баасы $4.900. Универсал. Өзүңүздөр көрүп турасыздар. Так, салон жабык, коробка автомат. Универсал артында мондай фаркоп дагы бар. Ал эми кузовда жасала турган жумушу жок. Азыр кузовдун абалы жакшы. Так, ал эми ушунун жанында ушунун седаны 124. 91-жылы чыгарылган, 2.3 объемдо, баасы $195.000 сом. Ушул номерге байланышасыздар. Дөңгөлөктөрү азыр жайкы, коробка бул дагы автомат. Кузовдун абалы жакшы, азыр эч кандай жасай турган жумушу жок. Volkswagen Golf 4. Бул 99-жылы чыгарылган. 1.6 объемдо, баасы договорный дейт. Ушул номерге чалып байланышып көрөсүздөр. Пробег оригинал дейт, бирок жазбаптыр. Коробка механика. Кузовдун абалы жакшы. Эч кандай урулган, чийилген жери жок. Ал эми бул жакта Ford Mondeo. Муну дагы сурагандар көп эле. Ford Mondeo тартып койду. 2001-жылы чыгарылыптыр. 2 объемдо, баасы $3.900. Бензин. Бул номерге байланышасыздар. Кузовдун абалы жакшы. Коробка автомат. Отуруштар ткань. Жасала турган жумушу жок кузовда. Nissan Primera. 2003-жылы чыгарылыптыр. 1.8 объемдо, $4.700. Дөңгөлөктөрү кышкы, коробка автомат. Салон азыр жабык. Мына салонду көрдүңүздөр, монитор бар. Дөңгөлөктөрү азыр жайкы. Бул жакта Honda Odyssey. 97-жылы чыгарылыптыр. 2.3 объемдо, баасы $230.000 сом. Автомат коробка. Салонду көрдүңүздөр өзүңүздөр. Ушундай. Бул жакта Universal Merc 124. Мунун чыгарылган жылы 91, 2.3 объемдо, баасы $3.500. Дөңгөлөктөрү кышкы, азыр салонду тартып көрсөм. Ушундай отуруштардын абалы дагы жакшы, коробка автомат.
Mercedes 124. Çıkarılgan жылы 94, 3.2 объемда автомат. Басы $3.800 екен. Баке, қағазды біраз тартып қойсыз ба? Номер көрінбей қалып тұр. Так. Мына ошол номерге байланышасыздар. Алар. Салонда тартып көрсөтсөм болобу? Ооба. Мына ушундай отургучтардагы абалы жакшы, мындай кожаный экен. Коробка автомат. Кузовтун дагы абалы жакшы, эч кандай жасала турган жумушу жок. Дискалар дагы титан. Mercedes 210, 99-жылы чыгарылган. 2.4 объемда $5.300. Бензин. Кузовду дагы өзүңүздөр көрүп турасыздар, жакшы абалда. Азыр эч кандай жасай турган жумушу жок. Дөңгөлөктөрү азыр жайкы, титан дискада, элеганс комплектацияда. Салонду тартып көрсөтөйүн силерге. Коробка автомат, отургучтар ткань, абалы жакшы. Мындай эшиктерде дагы коопсуздук жазыктары бар. Эми бул жакта Audi C4 унаасы. Мунун чыгарылган жылы 92. Механика 5 ступкада экен. Басы 270 миң сом. Бул номерге байланышасыздар. 2-3 объемда. Кузовтун абалы жакшы, азыр эч кандай жасала турган жумушу жок кузовдо. Эми бул жакта Volkswagen Vento унаасы. жылы чыгарылган, 250 миң сом. 1.8 объемдо моно. Салонду дагы тартып көрсөтөйүн. Ушундай салон. Mercedes C универсал. Механика 98-жылы чыгарылган, 1.8 объемдо. $3.300. Дөңгөлөктөрү кышкы, салон жабык. Коробка автомат экен. Автоматка окшоп турат. Механика экен. Коробкасы механика коробка. Мындай универсал. Кузовтун абалын көрүп турасыздар. Жакшы абалда. Азыр эч кандай жасай турган жумушу жок да неймамен. Бул жакта Honda CR-V 98-жылы чыгарылган, 2 объемдо 4V экен, $4.800. Дөңгөлөктөрү азыр жайкы, сол рулдуу. Коробка дагы механика экен, монитор бар. Кузовта өзүңүздөр көрүп турасыздар, жасала турган жумушу жок. Мындай запаскасы бар. Mercedes 124. 91-жылы чыгарылган, 2-3 объемдо $4.100. Пробег 330 миң километр жүргөн.
кузовду дагы көртрастар жакшы абалда, эч кандай азыр жасай турган жумушу жок.